Акыркы күндөрү нөшөрлөп жааган жаандан улам келген сел Кызыл Жол кварталындагы өрүк бактарды жана эгин аянттарды каптады. Жергиликтүү элдин айтымында сел өтүүчү сайды тургундар бак дарак тигип тосуп алгандыктан селдин агымы турак жайларга карап бурулган. 70 жылдары сел келип мына айылды баскан экен да үйлөрдүчү. Ana 73 жылдары ушул селараны өкмөтүбүз куруп ушул селараны куруп берген экен да. Ошондон бери Кудайга шүгүр сел келсе ушул селарадан кетчү эле. Азыр бир 10 жыл, 15 жыл болуп калды. Мына элдер чекелерине дарактарды тигип, мына селге тоскоолдук кылып атат да. Сел ара тосулуп, үйлөргө коркунуч пайда болгонун көргөн эл дароо чогулуп кырсыктын алдын алуу иштерин башташты. Демилгелүү жаштар чыгып, акча чогултуп, бак дарактарды кесүүгө керектүү каражаттарды алып, кыйла ишти аткарып коюшту. WhatsApp группаларыбыз бар. Ошол жерден уюшулуп, кээ бир ишкерлерибиз мотопилабызды алып берди, кээ бирөөлөр акчалай жардам көрсөтүлдү. Таң атканча ошо түнү сел келди бизге саат 10-до. Саат 10-до уже уюшулуп, жеке ишкерлер, жаш балдар, жаштар, ушул айылдын жаштары демөөрчүлүк кылып, ушул ишти жүрүшүгө жардам болду. Бир 2 күндүн ичинде бир 200 000 ашык сом топтолду. Бирок сел араны толук тазалоо үчүн жергиликтүү элди атайын техниканын жоктугу түйшөлтүүдө. Мындан улам тургундар өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылган. Өз кезегинде ÖKM тарабынан керектүү болгон жардам бериле турганын министрликтин өкүлү билдирди. МЧС тарабынан бул алдын алуу иштерине биз келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жергиликтүү эл менен, бийлик менен чогуу иштешип атабыз. Ошо тал теректерди алдыруу боюнча, ошондой эле күйүүч майды бөлүңүздөр деп жергиликтүү бийликке, мэрияга кат берип, предписание бергенбиз. Ал эми бүгүнкү күндө ошо экскаватордун күчү, жергиликтүү бийликтин, мэриянын экскаватордун күчү жетет. Ошол менен тазалоого болот. Кызыл Жол кварталындагы сел аранын узундугу 7 чакырымды түзөт. Элдин ашар жолу менен жарым жартылайы тазаланды. Калган бөлүгүндө демилгелүү топ өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен бирге тез арада тазалайбыз деп план койгон. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.